Манастын төрөлүшү жана бала чагы. Түпкү атасы Кыргыздан туулуптур Каракан, Каракандан Уузхан, Уузхандан Аланча, Аланчадан Байгурхан, Байгурхандан Бабырхан, Бабырхандан Төбөйхан, Төбөйхандан Гөгөйхан, андан Чыйыр, Шыгайхан, үчүнчүсү Ногойхан. Тээ өткөн заманда кыргыз эли аламат күндөрдү башынан өткөрүүгө дуушар болду. Көптөн бери ыңгайлуу учурду күтүп жүргөн кытайлар кыргыздарды чаап алып, теги дүйнөгө кайткан Ногойдун уулдарын журту менен туш-тушка айдатып жиберишти. Ногойдун кенже уулу Жакып Алтайга айдалып, ал жерден алтын күмүштүн кенин казып, калмактардын байы Бөйөн, анын уулу Чаян дегендерге малай жүрүп жан сактаган. Иши жаккандыктан Чаян кызын бак дөөлөттү Токолдукка берет. Жакып ага чейин аталаш агасы Чыйырдын жесири Шакан аттуу аялды кыргыздын салты боюнча байбичеликке алган. Ал кезде аял үчүн экинчи ирет эрге тийиш оор болгон. Ошондуктан кээде кыргыздар көзү өтүп кеткен улуу тууганынын аялын кичүүсүнө алып беришкен. Ошентип кыргыздар өз тукумун сактап келишкен. Ал эми Шакан байбичесине байкесинин урматына атын Чыйырды деп атап коюшат. Бөйөн менен Чаяндын көзү өткөн соң Жакып Алтайдагы ээн калган жерлерди ээлеп, эсепсиз байыйт. Жылкы баш эле 40 миңден ашып кеткен. Жашы 48ге келип, бирок эки аялынан бир да перзент көрбөй келген. 48! Жада калса бүгүнкү күндө деле эмне балаң жок деген суроо менен эл аны тажатмак. Акыретке бет алсам, алтын күмүш пул калат. Мал жыйган ишим чала экен, дүнүйө эси бала экен. Артыңда бала жок болсо, дүнүйөсү курусун. Бул сөздөрдөн кийин Чыйырдынын түшүнө ак сакалдуу карыя келип, сенин кайгың Кудайга жетип, мындан ары кайгырбасын деген буйрук менен жиберилдим деген сөздөрдү айтат. Кыргызда бул карыя Кыдыр деп аталат. Ал турмуштун маңыздуу учурларында пайда болот. 2 жыл 9 ай 9 күн өтүп, Чыйырдынын ай күнү жетип, толгоосу башталат. Толгоосу туп-тура 9 күн болот. 9-күнү төрөткө жардам берген аялдар Жакыпка бүгүн бала төрөлөрүн айтышат. Толгоосу 8 күн болгон, толготкон мындай ким болгон? Тарткандардын баарысы таалыкшып колу тим болгон. Чыгууга бала ойлоду, чыбыктайын толгонду. Чыккан сайын Чыйырды чыдай албай чыңгырды. Таалыкшып турган келинди тарта көр деди белимди. 12 катын бек тартты, оңдой көр Кудай деп тартты. Каканак суусу шар этти, баланын үнү бар этти. Карынды катуу сүзгөнү, эки колун толтура, кан челген деп түшкөнү. Бала жерде туйлады, бар этип ыйлады. Баланын чыңгырыгы айлананы жарып, күчтүү жана коңур үнү алыска угулду. Кармашкан катындар баланы көтөрөбүз деп, алдары жетпей араң дегенди көтөрүшөт. Оозуна сармай салса, бала 3 карын майды 3 салганда сугунуп жутуп алат. Астына алып Чыйырды оң эмчегин салган. Обалкусу сүт чыкты, экинчиси суу чыкты, үчүнчүсү кан чыкты. Ак балта көрүп Жакыпты сүйүнчү деп бакырды. Кубангандан бай Жакып не дейсиң деп чакырды. Анда ак балта муну айтат: айтканымды туюнчу, арстаным Жакып сүйүнчү. Каарганда байбече, кабылган тапты сүйүнчү. Жакып ак балтанын сүйүнчүсүнө бир калта алтын берип, үйүр малдан 9-ун тандап ал дейт. Кубанычы коюнуна батпаган Жакып уулун колуна алып, элжирей карады. Уулду болдум деп бай Жакып чоң той берди. Дүйнөнүн 4 тарабынан эл келди. Жакып келген агайнелердин баарысын чогултуп, баласына ат коюусун суранат. Бирок көпчүлүк балага кандай ат коерун билбей туруп калышат. Ак күлөлүү дубана, асасы колдо шалтырап, кайдан келди жан билбейт, пайда болду дубана. Окуп билди Манас деп, оозуна келди шондой кеп. Ат коюлду Манас деп, алда Таала сактасын. Арбалядан калас деп, бата кылды баарысы, жашы менен карысы. Кабар алушу сөзүнөн карап турган дубана кайып болду көзүнөн. Кайып болгон дубана Кыдырдын өзү болду. Баарыбызга маалым болгондой, Кыдыр ата кыргыздын турмушунда бир орчундуу учурларда пайда болот эмеспи? Согуштун аркасынан эл тынчтык тапкан жок. Дүйнө жек көрүү жана кастыкка толду. Каныңар өттү, көрдүңөр. Эми өзүң кан шайла. Жок Алмамбет, мени кечир. Эл журт ханын коркуп чыкпай койду дебесин. Качкан, 200 арамза. Кармагыла аны. Бул жерден сен жек көрүүгө өкүм кылдым. Алар үчүн кыргыз бөтөн.
Жигитти басып өткүн келсе буюрса мансабың болот. Терезеге жетсе колдоо болсо желегиң жаңсайт колдогу. Алдыга өссүн болдогу не кадырын билсен колдогун. Элиңде бар сен жериңе бал сеп, колдоруң жетсин добо.